Саламатсыздарбы, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров Кытайга мамлекеттик иш сапары менен барды. Президент Садыр Жапаров Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен Пекинге барды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Пекин шаарындагы Шоуду эл аралык аэропортуна мамлекеттик желектер илинип, килем төшөлүп, ардак кароол тизилген. Президент менен биринчи Айым Айгүл Жапарованы Кытайдын турак жай, шаар жана айыл курулуш министри Ни Хун жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Мамлекеттик сапардын программасына ылайык 5 февралда Садыр Жапаров Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин, мамлекеттик кеңештин премьери Ли Цян жана Кытай Республикасынын эл өкүлдөрүнүн бүткүл кытайлык жыйынынын туруктуу комитетинин төрагасы Чао Лэцзи менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт деп айтылат маалыматта. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Сокулукта аялын өлтүрүүгө шектелип 40 жаштагы киши кармалды. Сокулук районунун Жаңы-Жыр айылында аялын өлтүрүүгө шектелип 40 жаштагы киши кармалганын Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Билдирмеге караганда, милицияга 3 февралда эки жаранын жубайлар ортосунда үй бүлөлүк чыр-чатак тууралуу маалымат түшкөн. Жеринде териштирүү иштери жүрүп, коргоо ордери берилген. 4 февраль күнү саат 9:36 Ченде милиция кайра эле ошол даректеги Лесная көчөсү үйдөн аялдын сөгү табылгандыгы тууралуу кабар келген. Тергөөдө белгилүү болгондой 4 февраль саат 8:00 чамасында кызганычтан жубайлар ортосунда чыр чыккан. Д.Н. аттуу киши аялына бычак уруп, натыйжада жубайы ошол жерден көз жумган деп жазылат маалыматта. Кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси адам өлтүрүү беренеси боюнча иш козголуп, 40 жаштагы киши убактылуу кармоочу жайга киргизилгени кошумчаланды. УКМК Ошто кишиге кол салды деген балдарды чырылдатып кармап кетти. Ошто жаранга бычак менен кол сайган нейтрал аталышындагы жаштар тобунун айрым мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда, жабырлануучу алган жаракатынан улам Ош облустук ооруканасына жаткырылып, бир нече операция жасалган. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, анын алкагында 24-23 жаштагы жарандар кармалып, Ош шаарынын тергөө убагына киргизилген. Учурда окуянын калган катышуучулардын жүргөн жерлери такталууда. Муну менен катар коопсуздук органы тарабынан Ош шаарынын аймагында өз ара уюштурулган башка жаштар топторун аныктоо учурунда 3 жаран кармалып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү деп айтылат маалыматта. Улуттук коопсуздук кызматы жаштарга, анын ичинде спортчуларга ар кандай топтордун мыйзамсыз иштерине аралашпоо керектигин эскертет. Мишустин менен Касымалиев телефондон эки өлкөнүн кызматташуусун талкуулашты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен Орусиянын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Орус өкмөтүнөн кабарлашты. Премьерлер эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашкан. Алар 31 январда Алматыда өткөн Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин жыйынында жетишилген макулдашууларды өнүктүрүү максатында Орусия менен Кыргызстандын соода-экономикалык байланыштарын бекемдөө боюнча пикир алышканы айтылды. Мишустин менен Касымалиев Россия менен Кыргызстандын өз ара кызыкчылыктарын камтыган бардык тармактар боюнча кызматташтыгы мындан арада чыңдоо маанилүү экенин белгилешкен. Аю Холдинг Абдыкеримовго дагы бир иш козголду. Тууганы Исаев кайра камалды. Улуттук коопсуздук кызматы Аю Холдинг ишканасынын күттөгөн экс-депутаты Шаршенбек Абдыкеримовго уюшкан кылмыш топторун каржылоо беренеси менен кылмыш ишин козгоп, тергеп жатканы белгилүү болду. Бул иштин алкагында анын тууганы, ишкананын башчысы Тыныбек Исаев кайра камалды. Атайын кызмат азырынча комментарий бере элек. Шаршенбек Абдыкеримов 2020-жылдагы октябрь окуяларынан кийин Кыргызстандан чыгып кеткени айтылган жана ошондон бери издөөдө жүрөт. Аю Холдинг компаниясынын негиздөөчүсү Шаршенбек Абдыкеримовго кылмыштуу топтук каржылоо беренеси менен кылмыш иши өткөн айда козголгону белгилүү болду.
Мындай маалыматты аталган компаниянын юристи Акыл Кунакунов азаттыкка ырастады. Маалыматка ылайык, бул иштин алкагында Абдыкеримовдун тууганы, компаниянын директору Тынбек Исаев 31 январда кармалган. Бул өзүнчө жакында эле 9 январда уюшкан кылмыш тобун каржылаган деп козголгон кылмыш иши. Өткөн жума күнү аны Тынбек Исаев деген тайекеси кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Ага ошол каржылоого байланыштуу чогуу болгон деген айып тагылды. Тынбек Исаевди жактоочусу катары 5-күнү анын бөгөт чарасы каралганда катыштым. Бөгөт чарасы Бишкектеги Октябрь райондук сотунда каралып, 1 айга камоо чечими чыкты, деди юрист. Акыл Кунакунов интернетте айрым колдонуучулар жазып жаткандай, ишкердин калган каткан мүлкү дагы мамлекетке өткөнү тууралуу так маалымат жок экени кошумчаланды. Абдыкеримовго козголгон кылмыш иши Тынбек Исаевдин камалышы тууралуу УКМК азырынча комментарий бере элек. Досум, сен Ембанк номерин айтып өткөнсүң башында да. 51 менен 19-14 Алимов Дастанбек А деп чыгат. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Дастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн Ембанкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болот эле туугандар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Буга чейин дагы билесиздер, аябай көп жардамдарды кылып келгенсиздер. Бул жигитке дагы эч качан жолдо калтырбай жардам бересиздер деген ниеттемин туугандар. Ассаламу алейкум. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Иншалла бул дүйнөнүн эрежеси, күчтүүлөр дана дүйнөдө жашап калат. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп, ал жериме бер жериме, анан бул жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып, дем алышым кыйындатат да. Анан түнү жатканымда, кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери, кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей. Анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлерди массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Жайылып кеткенден кийин өзүм жаным арам алып калат да. Ушундай абалда турса дагы эч качан намазын калтырган балдардан эмес, мечитке барат. Ушул досума кайдыгер карабастан Ембанкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн Ембанк номерине да перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Ноокатта мектептеги оңдоо иштери учурунда мамлекетке 1,1 миллион сом зыян келтирилген. Ош облусунун Ноокат районундагы Акматов атындагы Борбаш орто мектебинин жылытуу системасын оңдоодо мамлекетке зыян келтирилгендиги аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Ош облустук прокуратурасы аныктагандай, мектептин жылытуу системасын алмаштыруу, оңдоп түзөө жана кошумча бөлмө куруу иштери боюнча жумуштар аткарылбаганына карабай, кабыл алуу документтери жасалмаланган. Жыйынтыгында негизсиз түрдө акча төлөнүп берилип, мамлекетке 1,145 сом зыян келтирилген. Аталган факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 210-беренеси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу жана 346-беренеси кызматтык жасалмачылык менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштерин жүргүзүү облустук милицияга тапшырылган. Кыргызстанда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы кайра түптөлдү. Жаза аткаруу кызматы Юстиция министрлигинен кайра ажыратылып, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы болуп түзүлдү. Мекеме министрлер кабинетине караштуу болот. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Ага ылайык Юстиция министрлигине караштуу кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүү кызматы мындан ары жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана конвой департаменти деп аталат. Өкмөт 1 айдын ичинде тиешелүү ченемдик укуктар актылардын долбоорун даярдап чыгат. 2021 жылы
Кыргызстанда өкмөттүн жаңы түзүмү бекитилип, мамлекеттик агенттик, комитеттер менен фонддор министрликтерге кошулган. Бул жараяндын негизинде жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы түздөн-түз өкмөткө эмес, Юстиция министрлигине карап калган. 2024-жылдын соңунда Аскат Эгембердиев жаза аткаруу кызматынын төрагасы кызматынан кетип, анын ордуна Чыңгыз Кожошов тайындалган. Электр энергиянын баасы жыл сайын канча тыйынга кымбаттап турары айтылды. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы жыл сайын орточо 15% өсөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынында энергетика министринин орун басары Насипбек Керимов билдирди. Анын айтымында, учурда жарандар электр энергиянын 1 киловатт-саатына 1 сом 11 тыйындан төлөп жатат. Быйыл анын баасы 26 тыйынга, келерки жылы 21, 2027 жылы 24, 2028 жылы 27, 2029 жылы 31 жана 2030 жылы 36 тыйынга кымбаттайт. Жалпысынан 5 жылда алганда калк үчүн тариф жыл сайын орточо 15% өсөт, деди ал. Ал буга чейинки долбоор боюнча тарифти мындан көбүрөөк көтөрүү каралганын, бирок коомчулуктун пикирин эске алуу менен калкка бааны оор келбегендей көтөрүү чечими кабыл алынганын айтты. Керимовдун эсеби менен алсак, 2023 жылы электр энергиянын баасы 2 сом 76 тыйынды түзүп калат. Быйыл январда пенсия төлөөгө 8,6 миллиард сом жумшалды. Быйыл январ айында өлкөдө пенсия төлөөгө 8 миллиард 615 миллион 159 миң сом жумшалды. Бул тууралуу социалдык фонддон кабарлашкан. Былтыркы жылдын январ айында пенсияга 7 миллиард 198 миллион 436 миң сом сарпталган. Быйыл январда былтыркыга караганда пенсияга берилген акча 1 миллиард 416 миллион 722 миң сомго көбөйгөн.